Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Республикалык ыкчам штабтын маалымат борборунда Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодоев коронавирус инфекциясы маалында дыйкандарга кандай шарттар түзүлүүдө жана алардын продукциясын сатуу боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалыматтарды айтмакчы. Анда Эркинбек Кураймович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Пандемия бул бүт биздин мамлекетибизде бүгүнкү күндө эң чоң бир проблемалардын бири. Бирок ушул шартта Кыргызстандын айыл чарбасы кандай иштеп атат, кандай шарттар биздин дыйкандарга түзүлдү жана анын бүгүнкү күндө эң негизги максаты болгон экспорт маселесинде кандай шарттар түзүлгөн. Чын айтканда пандемия бүгүнкү күндө биздин айыл чарбасына да бир топ ондай кыйынчылыктарды алып келди десек болот. Бирок ошого карабастан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 6 февраль номер 36 буйругунун негизинде биз жакшы темпте жазгы талаа жумуштарынын баардыгын биз бүтүрүп алдык. Негизи азык түлүк коопсуздугун түзгөн buğdaydın быйылкы жылкы себилиши жылдагыдан 7,5 миң гектарга көп болду. Бул биздин быйылкы пандемия шартында дыйкандардын мындай чоң бир иши деп айтсак да болот, жетишкендиги десек да болот. Анан биздин айыл чарба министрлиги ошо пандемия шартында борбордук мындай штаб катары бир топ мындай организационный вопростордун баардыгын чечкенге биз аракет кылдык. Өкмөттүн ушул буйругу боюнча ар бир областта жана райондо жазгы талаа жумуштарын күзгү оруп жөө иштерин жеткиликтүү өткөрүш үчүн атайын штабтар түзүлгөн. Бул штабтар бүгүнкү күндө өзүнүн ишин алып барып жатат. Бирок ушул биз айтып коюшубуз керек, мына жазгы талаа жумуштарын ийгилт өткөндөн кийин негизги максат бул биздин ушул дыйкандар өзү өстүргөн buğdaydan баштап арпа жана башка техникалык өсүмдүктөрдү өз убагында коромжосуз жыйнап алуу маселеси бүгүн турат. Пандемия көп нерсени мындай бизге мындай бир жагынан үйрөттү десек болот. Эң негизгиси ушул 247,5 миң гектар жерге ушул будай бүгүнкү күндө себилип, анын оруп жүйүү 62 арпа, 63% будай бүгүнкү күндө орулуп бүттү. Түшүмдүүлүк былтыркы караганда бир топ жакшы, аны биз белгилеп коюшубуз керек. Былтыр республика боюнча 601 миң тонна бункердик салмакта будай биз өстүргөн болсок, быйылкы жылы 28 центнер менен айланып бүгүн жакшы мындай шарттар түзүлгөндө көрүнүп атат. Бул биздин дыйкандардын жакшы бир жетишкендиги. Негизинен быйыл биз 680 миң тонна чейин жыйнап алуу милдет турат. Бүгүнкү күндө түштүк областтарда, Талас, Чүй областтарында ушул 68-80%га чейин жыйналып бүттү. Эми эстафетаны биздин Сыкөл, Нарын жана Тоолу райондор калды. Мен ойлойм, бул биздин райондор мындай көрсөткүчтү төмөнгө түшүрбөйт жана быйыл жакшы мындай шарттар түзүлүп, мен ойлойм түшүнүк мындан да жакшы болот. Негизи пандемия шартында мамлекет дыйкандарга кандай жардам берди? Биринчи кезекте айыл чарбасынын каржылоо 8-чи долбоору уюшкандыкта өтүп жатат. Мына бүгүнкү күнгө чейин 4 миллиард 453 миллион сомдон ашуун жеңилдетилген шартта кредиттер берилди. Андан сырткары мына биз айыл чарба министрлиги бир топ донор уюмдар менен биз иштедик. Бүгүнкү күндө ошол өзгөчө абал киргизилген Ат башы, Ноокат, Кара Суу жана Сусак райондоруна 3 түрлүү биз жеңилдетилген грантовый түрдө бердик. Бул биринчи кезекте ушул бүрөн, күйүүчү майлоочу майлар,
анан эң негизгиси минералдык жетиштериштер бүгүнкү күндө бекер берилди. Бирок эми ал көлөмү көп болбосо дагы эң негизгиси биз ушул биздин министрлик менен чогуу иштеп аткан ушул ООНдун айыл чарба жана тамак аш боюнча уюму ФАОга биз терең ыраазычылык билдирип коюуга дыйкандардын атынан уруксат этесиздер. Негизи бүгүнкү күндө оруп жыйноо менен кошо экспорт маселеси дагы алдыга жылып атат. 6 айдын ушул жыйынтыгы менен $110 миллион биз сыртка айыл чарба продукцияларын чыгардык. Бул былтыркы көрсөткүчтөн төмөн эмес, 101% түзөт. Анын ичинен 52% бул биздин Евразиялык экономикалык биримдиктин рыногуна биз чыгардык. Бул Казакстан жана Россия Федерациясы. Андан сырткары үчүнчү мамлекеттерден биз Кытайга былтыркы караганда көрсөткүчтөр ылдый болгону менен башка үчүнчү мамлекеттерге биз жакшы чыгардык десе болот. Эң негизгиси Сирия Араб Республикасына $11,5 миллион айыл чарба продукциясы чыкты. Андан сырткары Европа мамлекеттерине жана биздин ушул СНГ, Евразиялык биримдиктен сырткары СНГ мамлекеттеринде дагы айыл чарба продукциясы сыртка экспорттолду. Негизги бүгүнкү күндө биз айта турган сөзүбүз, урматтуу фермерлер, урматтуу дыйкандар, айыл чарба кызматкерлери, ушул күзгү сыноо, күз күрөш деп коет. Биз коромжосуз бир дагы калтырбай бардыгын убагында жыйнап алып, эң негизгиси логистика маселесин, аны ушул биздин складтарга чейин жыйып барып, ошол жерден коромжосуз түсүндү жыйноо болуп саналат. Анан күздүк бүгүнкү күндө эгүү иштери дагы алдыбызда турат. Муну да биз баса белгилеп коюшубуз керек. Быйылкы жылы азык-түлүк коопсуздугун сактоо максатында биз 300 000 гектарга чейин будайдын аянтын өсүргөнгө мындай сунуш берип, бүгүн өкмөттөн да биз ушул одобрение алдык. Мен ойлойм, анын 220 000 күздүк буудай. Ошондуктан мамлекеттик ушул колдоо катарында биринчи жолу дотация маселеси дагы чечилген. 9,2 миллион сомдук ушул үрөөнчүлүк чарбалардан үрөөндү биз дыйкан фермерлерге алып бердик. Калган акча бүгүнкү күндө турат. Мен ойлойм, күздүк ушул эгүүдө мамлекеттик колдоо үрөөн чарбалардан дыйкандарга 30% алып бергенге толук шарт бар. Урматтуу мекендештер, айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө пандемия убагында дыйкандар менен өтө тыгыз иштеп атабыз. Биз азык-түлүк коопсуздугун сактоо бул мамлекеттин негизги милдети. Бүгүнкү күндө 2019 жылдын 27 июнда кабыл алынган азык-түлүк коопсуздугу боюнча мамлекеттик органдар менен биз чогуу аракеттерди жасап жатабыз. Азык-түлүк коопсуздугу бул экономикалык жана улуттук коопсуздугун негизги бөлүгүн түзөт. Ошондуктан бул маселелердин бардыгын чогуу чараны иштегенге биз бардыгын чакырып кетебиз. Урматтуу ушул областтык жетекчилер, райондун акимдери, айыл өкмөттөр ушул 220 000 күздүк буудай эккенге сиздер дагы жеринде жакшы иш алып барсаңыздар деп биз суранып кетебиз. Анан эң негизгиси биздин министрлик бүгүнкү күндө ушул сунуштарды гана айтпай, мыйзамды өзгөртүү максатында бир топ жумуштар жасабыз. Мен ойлойм, ушул быйылкы көрсөткүчтөр былтыркыдан төмөн болбойт, бир топ жогору болот деген ишеничтебиз. Мисалы биз тамекини, пактаны, кант кылчасын былтыркы караганда ушул көлөмү аз болгону менен, бирок сапат жагынан жана түшүмдүүлүк жактан былтыркыдан көп болот деп биз, жогору болот деп ишеничтебиз. Ошондуктан бардыгыңыздарды ушул айыл чарбасында болуп аткан өзгөрүүлөрдү жана айыл чарбасында боло турган өзгөрүүлөрдү колдоп кетет деп ишенебиз. Эркинбек Кураевич, эми расмий тилде мүмкүнбү маалыматтарыңызды? Уважаемые кыргызстанцы, сегодня для нас наступило решающее время. Мы сегодня уже приступаем к сбору зерновых культур. Уже собрано почти на 62% засеянной площади пшеницы. Я вот хотел бы отметить, что несмотря на пандемию, наши фермеры, наши дыхания
наши работники сельского хозяйства проработали на славу. Мы действительно засеяли больше зерновых, чем в прошлом году. Если смотреть статистику, засеяно на 7,5 тысяч гектаров больше пшеницы, на 11 200 гектаров больше ячменя. Это показывает, что действительно пандемия показала, что мы можем и собрать хороший урожай. Сегодня оно уже показывает, что на 2 центнера больше сегодня дает урожай пшеницы, на 1,8 центнеров с гектара дает больше ячменя. В прошлом году мы собрали 601 тысячу тонн пшеницы. В этом году мы запланировали собрать 680 тысяч тонн. Конечно, это у нас пока мы не обеспечиваем собственным производством пшеницу, но это уже большой шаг, что мы уже в 2022 году, у нас есть такой план, мы уже будем независимы. У нас будет стопроцентная обеспеченность пшеницы. К этому мы стремимся, потому что государство создало очень хорошие предпосылки для развития зерновых культур. Например, впервые вот за 30 лет независимости Кыргызстана мы инициировали закон о дотации семеноводства. Жогорку Кенеш, уважаемый депутат, нас поддержали, уважаемый президент подписал, и этот закон сегодня уже работает. Мы ранней весной роздали семена пшеницы, ячменя и кукурузы для исполнения этого закона. И сегодня практика, она уже себя оправдывает, потому что наши семенные хозяйства продали на 30% ниже себестоимости семян пшеницы, ячменя и кукурузы. Мы не остановимся. Сейчас будет очень большая кампания на 2021 год, уже под урожай. Осенью будет засеяно, мы сегодня планируем, на 220 тысяч гектаров. Озимая пшеница и ячмень, она даст больше на 15-20% больше урожая. У нас появляется возможность обеспечить Кыргызстан собственной пшеницей. Уважаемые кыргызстанцы, сегодня государство придает очень большое внимание для развития сельского хозяйства. Сегодня работает государственная поддержка проекта финансирования сельского хозяйства 8. На сегодняшний день уже выдано льготный кредит на 4 миллиарда 453 миллиона сомов. Это еще не показатель, потому что только начинается выдача льготных кредитов для перерабатывающей промышленности. Я бы хотел отметить, что сегодня мы готовы работать, и пандемия показала, что наше сельское хозяйство, условно пандемия, показывает очень хорошие показатели. Сегодня есть очень много таких хороших моментов, мы можем похвалиться. Я думаю, что для этого работающие штабы должны уделять большое внимание для обеспечения наших выращенного урожая без потерь. Без потерь мы должны собрать его, сделать логистику и отвезти под склады. Я думаю, это у нас получится, и проделанные сегодня работы, и особенности штабов районных и областных показывают, что и центральный штаб сегодня показывает хорошую работу. Я думаю, что у нас очень много в этом году будет хороших показателей в сельском хозяйстве. И в завершение я хочу сказать, что Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, сегодня мы работаем вплотную с народом, с населением, с фермерами, и мы можем помочь. И я хотел сказать, что в условиях пандемии для 4 районов, где было введено чрезвычайное положение, мы через донорские организации выдали грантовые количество селитры, семян и ГСМ для 4 районов
для Арбашинского, Карасуйского, Наукатского и Суровского районов. Эта помощь будет продолжаться. Я думаю, что мы вместе с вами соберем хороший урожай. Рахмат, Эркинбек Ибраимович. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер республикалык ыкчам штабтын пресс борборунда Айыл Чарба, Тамак аш жана мелиорация министри Эркинбек Чодоевдин маалыматтарына күбө болдуңуздар. Ал эми биздин түз эфирди, брифингди бир нече телеканалдардан, радио станциялардан жана социалдык түйүндөрдөн түз эфирде көрүп уга алдыңыздар. Аман туруңуздар.